Эми $1 миллион бул аз эле акча. Сен дайыма бирөөнүн жакшылыгына сүйүнсөң, Алла Таала сага андан да көп эсе берет. Өзүңдү бирөө байкап тургандай, ал ким? Бүгүнкү күнүмдө дал ушул нерселерди кылам деген мен кылдым. Манжаларды бири-бирине урасың. Тили менен же атайын окуткан моменттер да бар экен. Өзүң менен өзүң сүйлөшүү бул Кудай менен деле сүйлөшүү да. Эң биринчи жүрөгүмдүн каалаганынан эмес, эң биринчи сөзсүз түрдө бирөөгө далилдейм деп туруп кылгам да. Кийинчерээк бул жумушту бир өтө жүрөгүмө жакын болуп, жактырып кеттим. Бул эң базовый сабак 7 энергия деген, 7 чакраны активация деген. Жашагым келбейт, эч нерсе кызыксыз. Рак оорулары ички органдардын эмнеден келет? Так эле таарыныч, кайгы, муң жашоого нааразычылыктан болот. Жин шайтандар чыгып аткан моменттер болгондо адамдардын ичинен 2-ден 3-төн бар экен керек болсо. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, кезектеги маегибизди сиздерге сунуштаганы турабыз. Бүгүн студия төрүбүздө ким деп турсаңыздар, психолог, энерготерапевт жана ошондой эле 2025-жылдын мыкты психологу намын алган айым Аида Урдинова. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандайсыз, асылдар? Сонун, маанайы сонун, өзүңүздүкү кандай? Ыраазычылык барыңыздарга? Маанайы эң сонун, негизи жыл башында эле бир бизди көрүп жаткан көрөрмандарга ары кызыктуу, ары пайдалуу эфир тартуулайлы деп чыгып калдык. Кезектеги маегибиз бизди көрүп жаткан көрөрмандарга сөзсүз түрдө пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Ооба, сонун болот. Анан жана тааныштырууда да айта кеттим, байкасаңыз керек, 2025-жылдын мыкты психолог айымы намын алдыңыз. Кут болсун. Негизи башында баштаганда эле жакшы жаңылыктан баштайлычы келиңиз. Ооба, мен үчүн дагы ушул ар бир адам өзүнүн жашоосунда бир жыйынтык кылат деп ойлойм. Ошо акыркы жылды айтсам, эми 25-жылы мен бул жыйынтыкты баягы өзүм Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. отчет берип, анализ алгандан ушул көп адамдардын жашоосуна бир жакшы пайда келип, өзгөрүп, бактылуу болуп калганы бул мен үчүн аябагандай чоң сыймык да. Ошондуктан эми мага берген сыйлыкты мен өзүм мага бергиле деп тандаган жокмун. Ошол ушундай болуп ыйгарылды. Терең ыраазычылык билгизем, бул адамдардын ошол балким сунуштоосу боюнча болдубу. Ошол бул деген дагы адамга, дагы алдыга өсүүгө, мен эл менен кош өсөм да, мен дагы. Ошондуктан бул дагы бир жакшы нерселерди жаратууга бул чоң түрткү болду да. Ошол чоң ыраазычылык билгизем, Кыргыз элине, Орто Азияга чейин кетип атат. Бул намды алганда бир өзгөчө сүйүнүчтөр, сезимдер болсо керек. Анткени мен ушунча жылдан бери мисалы элге жардам берип келе жаткандыгым, элге берген мисалы тажрыйбам, элге берген сабактарым жөн гана текке кетпептир деген ой болсо керек. Ооба да, жөн мисалы мен реклама үчүн же болбосо адамдарга мындай таанымал болуш үчүн, атайын үчүн иштеген жокмун да. Мен чындап эле ар бир адамдын жан дүйнөсүнүн түпкүрүнө кирип, ошол себеп жана натыйжасы менен иштедим да көбүнчө. Аябай группалар көп да, ошол жактан бизде бир жумада жок дегенде 10 адамдан результат чыгат да. Мисалы сабакка 20 адам кирсе, бир жуманын ичинде 10 адам аябай жакшы бир аң сезимин өзгөртүп, бир жашоосуна жок дегенде сүйлөгөн сөзүн, жүрүм турумун, ойлонуусун өзгөртөт. Бул деген чоң жылыш болуп эсептелет. Себеби биз билебиз да, Чыңгыз Айтматов агайыбыз айткандай, күнүгө өзүбүздү иштетпесек, бул артка кетүүчү процесс экен да. Ошондуктан бул аябагандай жакшы нерсе. Адамга биз дайыма, эми мен мугалим болуп атам бир чети. Мен өзүмдүн мугалимдик кесибим бар, математик дегендей. Экинчиси бул психология, энерготерапевт деп атпайсызбы? Адамдардын энергиясын, адамдарды карап туруп, ошолордун сүйлөгөн сөзүнөн эле билем да, бул кайсыл жерден бузулуулар болуп аткан экен деп. Анан мага жеңилирээк болот да, адамдын ошол бардык физиологиясын карап туруп, мындай жол көрсөткөнгө мага жеңил да негизи. Ошондуктан көп адамдар тез результатка келип атат. Сиз жогоруда сөзүңүздү айтып жатпайсызбы? Мисалы мен адамдардын сүйлөшүүдөн эле улам билип калам депчи, кайсыл жакта мисалы көйгөй бар экен, адамда. Мисалы дал ушул кандай сөздөрдөн кийин байкалат адам психологиясынын балким бузулушу? Эң биринчиден адам менен сүйлөшкөндө ыйлагысы келгендей, баягы ичинде бук болгондо адамдын калтырак
үнү болот да. Бул дагы көп адамдарга билинбейт, бирок баары бир кээ бир сөздөр бар. Өзүнүн оюн толук айта албаган, үнү калтыраган, кээде ыйлагысы келген, же болбосо даттануудан башталат да көп учурлардачы. Баары эле жакшы дейт, бирок ошентсе дагы баягы сөзүндө энергиясы жок болуп калат да. Мен аны сиздерге айта албайтам, бирок мен адамдын сөзүнөн, үнүнөн түшүнөм. Себеби деген адамдын үнү дагы бул адамдын лидердик сапатын берет. Же болбосо катуу депрессия, стреске түшкөн абалда экени билинет да мага. Ага үчүн, аны билиш үчүн адамда көбүрөөк тажрыйба болуш керек да. Буга баары эле бат эле келе албайт. Бул 20 жылдык, 15 жылдык, анан барып туруп адамдын көзүн карап, сөзүн угуп, турган турпатын карап, колдорун кантип коюп атат, эмнесин көп кармалап атат, мисалы кулагын, оозунбу, башын кармалайбы, бул дагы адамдын денесинин психологиясы да, ошол катары баары тең биригип келип туруп анан бир жыйынтыкка келесиң. Демек, адамдын сөзүнө биринчи кыймыл аракети, айткан сөздөр айтып коет. Мындай да, негизи эле психологияда бул бир канча нерсе бар да. Мисалы, адамдын ою, сөзү, кыймыл аракети, мүнөзү, анан кийин жүрүм туруму 5 нерсе бар да. Ошонун баары биригип туруп адамдын бир өзүнүн образын түзөт. Түшүнүңүзбү? Мисалы, адам жакшы ойлонуп туруп, анан жаман ишти кылбайт. Туурабы? Жакшы ойлонсоң, жакшы иштерди кыласың да. Адамдын ичинде көп, мисалы, кайгы муңдар, же болбосо алдоо, кандайдыр бир манипуляция болсо, анын кыймыл аракети, жүрүм туруму дагы өзгөрөт. Адам өзү сезбейт муну, бирок муну байкаган адам аны окуп коет. Аны үчүн анын артынан түшүш керек да, мынтип байкаш керек адамды. Вот ошондой. Анан мен сизге кайрылган, мисалы, адамдар тууралуу сурагым келип турат да. Көбүнчө кандай көйгөй менен кайрылышат? Азыркы учурда дагы деле баягы акча маселеси болуп атат. Көп учурларда карыз алып, алданып калып, мисалы, ар кандай бир компанияларга акчаларын салып коюп, анан ошол жерден алып чыга албай, анын артына бир канча адамдарды жазып ийип, анын артынан өзү гана эмес, алардын артындагы адамдарды кошо баягы бир эмеге тыгып койгондор да. Көңдөй бир жаман нерсеге, анан ошонун артынан алар конфликтный ситуацияга келип, акчаларын бере албай деген сыяктуу. Андан кийин көбүнчө ошол банктардан кредит алып, аны төлөй албай калгандар. Экинчиден мамиле жактан бузулгандар. Бирөө жолдошуна тарынса, бирөө тескерисинче келинчегине тарынгандар. Анан дагы бир аябагандай чоң бир момент болуп атат. Бул балдары менен сөз табылышып албаган моменттер. Балдары менен. Бирөө айтат, менин уулум мени такыр укпайт, иштебейт, мына үйлөнбөйт, 30-тан ашып калды дейт. Бирөөсү болсо, менин кызым 15 жашта, 16 жашта, айтышат, телефондон башы чыкпайт. Үйдү жыйнап болду жуу десем, мен сага эмне колмунбу деп айткан, даже мушташканга чейинки келген өспүрүмдөр болуп атат да. Мен ушуну менен дагы аябай баягы группалардан сөйлөшкөндө, консультацияларда байкап атам аябай. Демек, бул коомчулукта эмне болуп атат? Билесиздерби, мен ойлоп койгонум бир себеби, могу смартфон, телефондордо көбүнчө бул бир кандайдыр бир программа иштеп атат да, бул дүйнөдөчү. Адамдын аң сезимин өстүрбөгөнгө аракет кылуучу бир система иштеп атат да. Көбүрөөк телефондон башты чыгартпай, кырсыктарды, мындай жаман нерселерди көбүрөөк чыгарып, адамдардын психологиясы да бузулуп атат да, чынында. Эми аны чыгарбай коеюн десең, бул мурда эле бар болгон окуялар да, кырсыктарды бар болгон, бирок анча чыгарчу эмес. Азыр баары чыгып атпайбы? Тегил ачка калса да чыгып атат, бул кырсык болсо да чыгып атат. Ошонун артынан дагы психологически адамдар өзүнүн жан дүйнөсү менен тартып алып ооруп аткандар да көп болуп атат. Демек, чоң гана дал ушул чыккан, жаңылыктарды көргөн. Жаңылыктарды көрүп эле, мисалы, пандемия убагында тигил каза болуптур, тигил ооруп калыптыр, тиги минтип калыптыр деп атып эле, ошол коркуу сезиминен гана өтүп кеткен адамдар көп болгон, ошону өзү ооруп элек, бирок аң сезиминде коркуу сезим пайда болуп, ошондон дагы инсульт алып, инфаркт болуп, жөн эле турбай калгандар көп болду. Демек, бул бардык коомчулуктан дагы келип аткан информациядан да адамдар ооруп калып атат да. Демек, эң биринчи оюбузду оңдосо, бул жашообуздагы оңолушуна 100% кепилдик бар. Сөзсүз түрдө бардык көйгөй бул адамдын нерв системасынан болот. Бардык адамдын ойлонуусунан болот. Бул дүйнө деген сага эч кандай гарантия бербейт.
коопсуздук бербейт. Сен эртең же бүгүн сенде сонун жашоо болот, бактылуулук болот, өкмөт өзүнүн аракетин кылып атат дегендей. Бирок ар бир адам билиш керек да. Сен Кудайдын алдында гана коопсуздуктасың. Кудай гана сени билет да, өзүнүн өмүрүң, сенин өмүрүңдү алып коючу моментти ошол эле билет. Калаган нерсени сен өзүң кылышың керек. Корку сезимдерди жүрөгүңө киргизбегенге аракет кылышың керек. Аң сезимиңди оңдогонго аракет кылышың керек. Балдардын үйдөн чыккан тагдыры кийинки бул үй бүлөдөн башталат да, чынында эле. Ооба, коомчулуктагы тарбия кылат, бирок үйдө тарбия эң чоң мааниге ээ болуп атпайбы? Тарбиялаш үчүн ата энеси өзү тарбиялуу болуш керек да, туурабы? Өзү стрессте болуп, депрессияда болуп, экөө бияктан эки-экиден урушуп, мушташса, балдар эмне сонун бактылуу жашоого келмек беле? Мынакей детский травмалар үйдөн башталат. Ошондуктан мен улуу инсандарга айтып коет элем, эгерде ар кандай ситуация болуп кетсе, аны балдарга көргөзбөй, өз алдынча сүйлөшүү иретиминде чечиш керек да, көйгөйлөрдүчү. Себеби дегенде балдар дагы мага жазып атпайбы? 12 жаштагы, 15 жаштагы, 17-18 жаштагы өспүрүмдөр да жазат. Үй бүлөлүк көйгөйүн айтып. Үй бүлөлүк көйгөйүн айтат. Эмне болду десем, мамам мени, апам мени түшүнбөйт дейт. Дайыма мени урат дейт. Чаап жиберет дейт. Жаман сөздөр менен урушат дейт. Колуман телефонду алып ыргытат дейт. Эми бул баланын сөзү да. Анан кийин өздөрү эле атам экөө бизди укпайт, карабайт, өздөрүнүн эле проблемасы менен жүрөт. Она меня не слышит дейт көбүнчө. Укпайт дейт меничи. Мен азыр эчтеке менен бөлүшкүм келбей калды дейт. Себеби дегенде алар өздөрүнүн жашоосу менен жашайт ата эне. А мен бир туугандар менен биздики таптакыр башкача жашоо дейт. Анан кийин мен көрүп атам, мен инелерим дагы ыйлайт, көп учурларда мамамдын убактысы жок. Алардын эмне болду деп сүйлөшкөн. Атам тем более карабайт, ал жумуштан бошобойт. Өздөрүнүн жашоолорун ушундай сүрөттөшөт да, өспүрүмдөр көбүнчө. Анан мындай балдардын көбүнчө дагы бир көйгөйү, мектепте дагы көйгөйлөр болот, проблема болот. Ооба, сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө болот. Мугалим менен же айлана чөйрөдөгү балдар менен. Тамеки тартат, энергетик ичишет, жана башка деген нерселер болот. Ошондуктан балдарга да аябай көңүл буруш керек да. Сүйүү менен урушуп, талашып, уруп, сабап, сен акмак, мындай эмес, сүйлөшүү жолу менен, акырындык менен таптап отуруп, анан бир эме алып келиш керек экен да. Жакшы бир тарбияга алып келиш керек. Айтып атпайбы, мынакей мен 5 балам бар, мен 6 балам бар, 9 балам бар. Балалуу болгон жакшы. Бирок ошого тарбия берип, бул дүйнөгө сен кулдарды тарбиялап атасыңбы, же сен сонун инсандарды тарбиялайсыңбы, ата эне ошонун үстүнөн да иштеш керек. Туурабы? Ооба, сөзсүз түрдө. Мына жогоруда сиз сөзүңүздө жакшы айта кетпедиңизби? Мисалы, ата энелер менен балдар көп учурда тил табыша албай келет азыркы тапта депчи. Анан мисалы, ошол баланы тарбиялап жаткан ата эне бир убакта ата энесинен да балким ошондой тарбия алгандыр. Ооба, көбүнчө ушундай болот да, бул кайталануучу процесс болуп кетет экен да. Муну адам өзү сезбейт. Бирок үйдөн көп учурларда адам ошол проекцияны кайталайт экен да. Мисалы, анын ата энеси дайыма жумушта болуп, балдарга көңүлү жок, убактысы жок, бирок балдарга дайыма тапшырма берип кетет. Үйдү таптаза кылып коесуң, суу ташып келесиң, кирлерди жууп коесуң, балдарга тамак жасагын, тигиндей кылгын, мындай кылгын деп, ошол үйдөгү улуу балдар болобу, кичине балдар болобу, ата эненин ролун ойноп калган да көбүнчө. Үйдө түшүктү эрте тартып калгандар, сөзсүз түрдө чоңойгондо булар түшүкчүл болуп калат. Анан балдарын айтат, биз деген монтип ойноо деген эмнени билген эмеспиз. Башты орутпай, оюнду коюп, кечке оокат кылдыртат кээ бирөөнү, аракет кылат да ошондойго. Баягы эски тарбия сыяктуу. Кээ бирөө тескерине, мен кичинекей кезимде такыр ойногон эмесмин, ойногула, мен силерге оюнчук, мен силерге кийим, мен силерге телефон, силер мен көрбөгөн нерсени силер көргүлө дейт. Андай бала эмне болуп чоңоет? Бактылуу болуп сөзсүз түрдө. Бактылуу болот, барчылыкта чоңоет, экинчи тарабы кандай болот? Оокат кантип келип атканын сезбей калат. Оңой келип атпайбы, баары теңчи? Баары тең оозун ачса эле ме деген нерсе. Демек ал балада кичине мындай барктабаган, акчанын каяктан келип атканын, тамак-аштын каяктан келип атканын сезбей калат экен. Ошондуктан баардык жерде баланс керек экен да. Ошондуктан мен ойлойм, мен айлана
тегеректеги мисалы балдардын ийгиликтүү балдардын дагы үй бүлөсүн көрүп атам да. Көбүнчө эне аябагында чоң роль ойнойт экен да. Кыздардын балдардын тарбиясына. Ата дагы чоң ойнойт. Атанын жок болуусу бул трагедия сөзсүз түрдө. Бирок ошентсе дагы кичинекей кезден кантип ийгиликтүү адамды тарбиялаш керек. Көбүнчө бул балдарды бош койбош керек экен да. Мындай бош болуп, жөн эле үйдө отуруп, жок, сен бир 14-15 жашка чейин балдарга аябагандай салымыңды кошуш керек экен. Пианинога берген, скрипкага, комузга берген, ырдаткын, сүрөт тартырткын. Ар бир баланын кандайдыр бир таланты бар. Ошого карап туруп анан кийин бериш керек экен. Жок эле дегенде гимнастикага берген, футболго берген. Же болбосо кандайдыр бир дайыма бир нерсе менен арек болуш керек экен. Алек болбогон бала бүттү. Жанакы кийин аны тарбиялаш кыйын болуп калат экен. А кичинекей кезинен тарбияласаң, бул уже дисциплинага көнүп калат экен да. Анан сөзсүз түрдө бул база. 7 жашка чейин кандай база берсең, бул сенин тетиги 40, 50, 60 жашка чейин ошол базалар кетет. Кичинекей кезинде кичине комуз черткенди үйрөнсөң, сен 20га чыксаң деле мээ эстеп баштайт, туурабы? Ооба. Ошондой. Ошондуктан кичинекей кезден бир 14-15 жашка чейин жакшы көңүл буруш керек да балдарга. Баланын өсүүсүнө. Өсүүсүнө, тарбияга, мындай билимге дагы басым жасаш керек. Эми кечке эле аларды кыйнап, убакыт бербей эмес, баарын тең убакыт бериш керек. Эс алганга да убакыт бериш керек, туурабы? Анан көбүрөөк ушул мына бизде чектелүү эч нерсе жок. Баары бизде кенен. Мисалы Европаны карасаң, аяка скрипкага, же болбосо пианинога окутуш алар үчүн өтө кыйын, кымбат нерсе. А бизде деген мүмкүнчүлүк бар да. А эмнеге биз колдонбойбуз, колдонушубуз керек. Ушул тапта мен сизден дагы бир сурагым келип турат. Негизинен эле иштеги таарынычтар, таарыныч менен жашоо бул өтө бир кыйын. Ата эмеге таарыныч болот, доско таарыныч болот. Негизинен эле өзүнүн бул жашоого жаралып калуусуна да таарынган адамдарды байкап каласызбы? Кайрылабы деги эле ушундай адамдар? Ооба, көп эле кайрылат. Бир моменттерде кээ бир адамдар айтат да, жашагым келбейт. Бул дүйнөнүн мен бардык нерсесин түшүндүм, мен жашагым келбейт. Эч нерсе кызыксыз, максат жок. Мындай өзүн жалгыз сезет да бул дүйнөдөчү. Ал үчүн мен мындай адамдарга эмнени кеңеш берет элем да. Негизи бир карма деген сабак бар да. Ошол сабакта адамдын мындай ички жылдызы, ички жан дүйнөсү өчүп бара жаткан моментти кантип ойготуш керек жөнүндө да. Мисалы кээ бир адамдардын миссиясы ушул жашоодо бүтөт да, эми муну түшүнүш үчүн дагы бир жогорку мындай илимдерди окуш керек да. Кээ бир адамдар чынында эле бул дүйнөнүн кандай жаралып, каяка баратканын түшүнгөн адамдар, чындап эле көп адамдар жашагысы келбейт экен да. Себеби баары өлүм менен бүтөт. Сен бардык максаттарга жеттиң, андан ары эмне болот? Анан эмне болду деген сыяктын артынан кээ бир адамдар ушинтип өчүп бараткандар болот да. Бирок бир нерсени айткым келет, Алла Таала сага өмүр бердиби? Сен ошону жакшы жашашың керек. Ойлонуп көргүн, сен кандай пайда келтирип атасың? Мейли сенин жашоо кызыкчылыгың жок, бирок сен эгерде көп нерсени түшүнсөң, эмне үчүн сен жакшы нерселер менен бөлүшпөйсүң? Алла Таала сонун өмүрдү берди. Ошол өмүрдөн рахат алып жашасаң, кадимкидей сен бир бактылуулук бир нерсе келет да, толкун келет да, жашагың келет, бир нерсе жараткың келет. Эч бир адам болобу, эч бир жаныбар өзүнүн өмүрүн кыйып, же болбосо бул жашоого тойдум деген мен ойлойм болбойт го депчи. Себеби дегенде бир дагы пайгамбар, бир дагы инсан бул дүйнөдө түбөлүк жашаган эмес, туурабы? Баары бир убактың бүтөт. Эртели кеч ал момент келет. Бирок ошол моментти сен өкүнбөй жашашың керек. Андан кийин таарыныч деп атпайсыңбы? Ооба, таарынычтар болот. Кайрадан эле кичинекей кезден башталат экен да көп учурларда. Балдар ата энеден жеткиликтүү внимание, көңүл албай калгандан. Мисалы балдар дайыма сүйлөйт, аябай көп сүйлөйт балдар. Энергичный болот го, дайыма бөлүшкүсү келет. Атасы менен, апасы менен, бир туугандары менен, көбүнчө мама, апа деп эле жылмалай берет го. А энеси ошол моментте эки моменттер, бир канча момент бар. Энеси аябай чарчап турса, турчу ары.
барчары анан сүйлөшөбүз. Башыңды оорутпачы, анысы деле чарчап келдим деген моменттер сен баланын жан дүйнөсүнө мындай кичине суук мамиле кылып коюп атасың да. Ал ошентип баягы топтоло берет дагы бир убакта бала эч нерсеси менен бөлүшкүсү келбей калат. Ал өзүнө уже кирип баштайт, мындай жабылып баштайт да. Анан бул дагы акырындык менен травмаларга алып келип баштайт. Эми бул 100% эмес, көп учурларда деп атам да. Чоңойгондо ар бир бала эненин, атанын сүйүүсүн мындай кучактап, өпкүлөп, эркелегиси келет, туурабы? Ошол мындай экен да, бир күндө мисалы эшиктен сен атаң кирип келди, балдар чуркап барат го. Ошол моментте түртүп салбай, аябай монтип кучактап, демеле тыбырчылатып, кучактап, өпкүлөп койсоң, ошол өзүнө керектүү энергияны алат экен да, анан бүттү. Өзүнүн дозасын алды, энергетический, сүйүүсүн алды, ойноп жүрө берет, уже сага жабышпайт. А сен аны түртүп салсаң, биринчи эле моменттерде бүт ал кечке эле келе берет, ал баягы өзүнүн сүйүү энергиясын албай калды да, меримин. Анан ошол кечке эле топтоло берсе, акырындык менен бул мындай бала деле ташбору болуп баштайт экен да. Баягы суук болуп, кийин ата-эне улгайып баштайт, балдар чоңоет, анан кайра энергия момун айланып атпайбы? Ошол меримсиз өскөн балдар анан кандай сага мамиле кылат? Ооба, жакшы мамиле кылат, ата-энем бар экен дейт, өзүнүн баягы ата-эненин алдындагы кандайдыр бир милдеттерин аткарып баштайт, бирок көкүрөктө таарыныч калып калат да. Апам ушунчу эле, атам минтип койчу эле деп анан келип травмаларын айыктырып, ар кандай терапияларды, консультацияларды, сабактарды алып, анан кийин өзүнө келип баштайт да. Ага деле жеткирбесе болот, мисалычы үйдөн. Андай моменттерге жеткирбей эле сүйлөшүү. Эмне болдуң? Эмне болуп атат? Мектебиңде эмне болуп атат? Ким кандай деп сүйлөдү? Менин мамам минте берчү да. Силердин класстын балдары эмне деди депчи. Акыры психологически анан айтасың да, тигинин чачын монтип жулду, анан тигил экөө урушту, анан тигини сүйүп калыптыр, мама депчи, анан сага ким эмне деди деп, мага эч ким эчтеке деген жок деп. Бирок баары бир монтип психологически акырындан эметсе балдар ачылат да, айтат. Ошондуктан көбүрөөк сүйлөшүш керек. Азыр окумуш нерселердин баары тең болуп атпайбы? Ар кандай кырсыктар болуп атат, балдар айтпайт, коркот. Себеби деген аны коркутуп коет бирөөлөрчү. Ошондуктан мындай ачык сүйлөшкөнгө бааларды да тартыш керек экен да. Ата-эне менен баладай болбой, тескерисинче дос болсо, апасы менен кызы курбу болсо, балким ошондо сыларын айтканга жеңил болоттур. Бир чети бар да, бардык нерсенин чеги болуш керек. Эне менен кыз балдардын ортосу жөн эле дос болуп кеткенде, балдардын дагы границасын өтүп кеткенде туура эмес мамиле болуп калат экен. Баары бир балдар ата-энеден кичине мындай коркуу сезим эмес, кандай деп коет? Тартынуу, уялуу. Субординация, кичине сезгенүү болуш керек экен да. Анан кечке эле монтип эле эмете берген, ал деле болбойт экен. Себеби дегенде андай нерседе ата-эне дайыма балдардын үй бүлөсүнө кийин кийлигишип турат. Граница жок болуп кеткендечи. Ошондуктан дайыма ортодо баланс болуп туруш керек да, гармония болуп туруш керек. Ооба, сен жакындатасың, баарын билесиң, ошол эле учурда кайра сен аны тарбиялайсың. Бала дагы өз ордун билип ордун билиш керек. Ата-эне дагы өзүнүн ордун билиш керек. Себеби дегенде мен кайра эле ошол адамдардын сүйлөшүүлөрүндө, эмелеринде айтып билем да. Бир айым айтып атат, менин кызым менен как подружка, дос катары сүйлөшүп элем депчи. Кийин деген ал кызымдын туура эмес жагын угуп алып, мен ошончолук бир мындай кой берип коюп турмун дейт да, бир моментти мен эске албай калыптырмын. Мен аябай өкүнүп атам азыр деп атпайбы? Себеби дегенде ал энеси катары кабыл албайт да. Сыйлоо кичине жок болуп кетет экен да, ортодо башкача мамиле болуп кетти, мен аябай өкүнүп атам деди да. Ошондуктан дайыма кыз, эне, эркек бала, ата ортодо сый, урмат, түшүнүү баары бир болуш керек. Ата-эне баары бир. Анан момундай эмеге чүрбөш керек. Бирок маектешүүдө ата-эне балдардын деңгээлине түшүш керек. Психолог да баары бир ата-эне. Анан кийин түшүнүп, анан буга мындай мамиле кылыш керек деп психологический нерселерди жасаш керек да. Буга мындай болбойт экен. Кээ бир балдарга такыр урушкан болбойт, жарашпайт. Кыйкырган болбойт, тескери кетет алар. Өчөшүп алышат.
Эми муну түшүнүш үчүн дагы ата энелер психология жактан дагы аябай өзүн өстүрүш керек да. Чоң рахмат. Анан азыр дагы бир этапта мен сурамым келип турат. Кыргыздарда бул нерсе бир аябай бир өрчүп кетсе керек да. Анткени сөзсүз түрдө азыркы соц сеттердин заманы деп калбадыкпы? Комментарийлерде көп жазышат, ичкүйдүүлүк. Бирөө өсүп бараса эле сөзсүз түрдө буттан тартып туруш керек, кемчиликти сөзсүз түрдө аябай бир башкача көрөбүз. Өзүбүз ал нерсени кылбайбыз, бирок башкалар кылып жатса ичкүйдүүлүк менен карайбыз. Ичкүйдүүлүк өрчүп кетти азыркы заманда. Муну кантип жок кылса болот? Бул оору да, Ооба, эми кандай десем, ичкүйдүүлүк менен ичи тарлык, анан кийин кыжырланууда, баягы орусча айтканда ненависть деп коет го. Ушул сезимдер адам өзү жараткан эмоциялар экен да, негизи. Мисалы, жаратылышта андай сезимдер жок. Жаратылышта жок да. Кандай десем, бирок азыр деле заманбап өзгөргөнгө жараша, мисалы кээ бир маймылдарды карап атпайбы? Сен буга банан берип койсоң, тигин ичи күйүп кетип, кайра келип тигинден жулуп алыпчы. Негизи айтылганда бул жанакы адамдар община болуп, баягы Дарвиндин баягы программасы боюнча айтсак, Дарвиндин баягы адам маймылдан жаралды деген эме бар го, цепочка бар го. Ошол нерседе айтылат да, адамдар дейт, ичи күйдүүлүктү өздөрү жаратып алган. Себеби дегенде топ-топ болуп, аңылоого барганда, мисалы бул топко караганда бул топ, мисалы чоң пилди атып келген болсо, бул эликтил атып келген болсо, мунун ичи күйчү экен да. Анан буга ар кандай бир туура эмес нерселерди жасап коюшчу экен да. Мисалы жаасын сындырып, же болбосо дагы бирдеме кылып дегенде, ошондон башталган деп айтылат да. Бул адамдарда байыртан бери келе жатат депчи бул эмоция. Эми бул нерсе менен кантип күрөшүш керек? Бир канча моменттер бар да. Мисалы ичкүйдүүлүктүн эгерде позитив жагын ала турган болсоң, сага ким тоскоол болуп атат ошондой болуп өскөнгө? Ошондой болуп сулуулукка келгенге? Ошондой болуп, мисалы, блогер болгонго же болбосо, же талантыңды чыгар, үйрөн бир нерсе, блогуңду алып чык, өзүңдүн Instagram, TikTok'уң болобу, YouTube'уң болобу, чыгар, сүйлө сен деле, мисалы. Эч качан бирөөнү карап, ошого ичи күйдүүлүк менен мамиле кылбаш керек экен да. Себеби бир момент бар аябай күчтүү. Канчалык сен ичиң күйдүүлүк менен башка адамга кечке эле ошону ойлонуп, ошону элестетип, ошол нерсе менен жашасаң, ал адамдын иши жүрүшө берет. Себеби сен энергетически ал адамды толтуруп атасың. Жаманбы, жакшыбы, баары бир толуп атат ал. Качан сен өзүңдүн энергияңды өзүңө бурганда, өзүңө концентрация кылып, өзүңдү прокачка кылсаң, вот ошондо сени карап башкалар, бул аябай сонун өсүптүр деп, балким ошол адамга кайра башка карабайсың, бул баары тең эле баары бир ушундай болот экен да, көп учурлардачы. Анан кийин сен дайыма бирөөнүн жакшылыгына сүйүнсөң, Алла Таала сага андан да көп эсе берет. Чын жүрөк менен сүйүнүш керек да. Ичи күйдүүлүк менен эмес, сен менен бул нерсе болуп аткандай, сен менен дагы боло тургандай. Мисалы сен билесиң да, бул адам ийгилик жөнүндө таптакыр ойлонбогон эмес, бирок бир эле убакта монтип эле гүлдөп, өзүнчө эле өркүндөп өсүп баштады. Анан таң каласың, кандайчы бул өсүп кетти, бул андай адам эмес болуш керек болчу депчи. Карасаң, себеби дегенде ал дагы бирөөнүн ийгилигине сүйүнгөн, аракет кылган, кадамдарды жасаган. Демек, эмнени айткым келет? Ар бир адам жетише алат чоң ийгиликке. Ар бир адам чоң байлыкка дагы, чоң акчага дагы келе алат. Бул дүйнө ченеп жазабайт. Бул дүйнө сага бериш керек, буга бербеш керек дебейт. Бул ар бир адам өзү чече турган дүйнө экен да булчу. Бул дүйнө чексиз дүйнө да. Канча галактика, миллиардтаган сен миң жетпеген чексиз космос бул. Анан ошонун арасында биз чаң эмес жөн эле жок болуп кетип атпайбызбы? Анан ошол жактан дагы биз аракет кылабыз да, бир проблемаларды ойлопчу, ошону чечкенге ызычуу болуп, андан көрө кененирээк акыл эсти дагы, жан дүйнөнү да кененирээк алганда, ошол дүйнө дагы көп кенен берет экен да, көп нерсени. Көп адамдар ошол кыска ойлонуунун артынан эле чектөө жашоодо болуп атат да. Аң сезимди кенейткенде, бул сага бардык нерсе келет. Бардык нерсе келет.
Аябай сонун нерсе бар да, сен эмнени ойлосоң, ошол нерсе аткарылып баштайт дегенчи. Бар да. Ооба. Анан дагы бир моменттер бар. Сен ичиңде эмне болсо, бул дүйнө ошону эсептейт да. Кванттык нерсе бар. Мисалы, сен акчага аябай муктаж болуп атасың, анан сен оюңда мага акча керек эле, мага азыр 50 000 сом түшүп калса, азыр мага 50 000 доллар түшүп калса, мен деген азыр мо кредитимди жабат элем, Алла Таала мага жардам берчи деген момент, бул сен муктаждыгыңды айтып атат. Сен муктаж болуп атасың. Бул дүйнө сен муктаж болуп атасыңбы? Анда сен алтындарыңды ломбардка бергенде дагы кичине муктажыраак болчу дейт. Түшүнүп атасыңбы, кандай бир сыр бар да бул дүйнөдө. Адамдын ичиндеги ошол муктаждыкты улам чыгарып коет экен да. Эгерде сен ошол кыйналып аткан моментте дагы шүгүрчүлүк, менде баары бар, мен баймын, мен бул дүйнөгө ыраазымын, ушунчалык рахаттанып жашап атам, менде дагы болот, мен дагы жетем деген абал болуп атса, Алла Таала, сенде бар турбайбы? Анда деп дагы аны көбөйтөт экен. Түшүнүп атасың, мен ошол нерселерди сабактан түшүндүргүм келет да. Адамдар ошол состоянияга келиш керек. Бул медитативное состояние. Медитативное состояние деген бул адам тета абалында 4 абал бар да. Альфа, тета, дельта, анан кийин бета деген. Гамма деген да бар, бирок ал аябай терең уйкуга кирип кеткен. Ошол 5 момент бар. Адам өзүн программалаш үчүн акырын тета абалга кириш керек. Тета абал деген, мисалы сен өзүңө жатаарда бир программаны айтасың. Мен эми аффирмацияларды, ырастоолорду айтсаң болот да. Мисалы айтчы, сен жатаарда эмне жөнүндө өзүңө мындай ырастоо киргизесиң? Бүгүнкү күнүмө сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарам да. Мен бүгүнкү күнүмдө дал ушул нерселерди кылам деген мен кылдым. Сөзсүз түрдө жогоруда сиз айтып кеткендей шүгүрчүлүктү айтам. Анан эртеңки күнүмө толук кандуу болбосо дагы аз да болсо кичине болсо план коем. План, эң сонун. Мисалы, эртеңки күнүм эң сонун өтсүн, эртең мага ушунчалык жолдуу болсун, кечикпейин дегендей сыяктуу. Мисалы, эртеңки аябай бир сонун сапаттуу өтсүн деп айтасың да, мен жаш бойдон калайын, мен бактылуумун, мен сулуумун деп айтасың, Ошол уктап баратканда, ушуну айтканда бул аябай иштейт экен да. Себеби эмне? Тета абалга кирип баштайт. Бул уйку соорунун ортосу деп коет да. Анан кийин Эдисон дегенди тааныйсыңар да. Бул лампочкаларды, ушул жарыктыкты ойлогон адам, Анан ал дагы ошондой медитативный абалда колуна бир чоң таш кармап алчу экен да. Анан атайын медитация кылчу экен. Жок дегенде бир 10-15 минутта кармап алып, анан көзүн жумуп, терең дем алып туруп, анан кийин өзүнүн бир келечектеги бир пландарын, эртеңки болобу, 1 айлык болобу элестетчү экен да. Кантип ал ушул жарыкты, же болбосо дагы бир чоң нерсени жасап атканын. Анан уктап барат, жасайт да, ошону айтып баратат, анан уктап кетет да бир моменттечи. Түшкөндө ал дадаң деп катуу тиет го. Анан ошондон ойгонуп кетет да. Анан кайра алат. Ошентип бир 10-15 жолу жасачу экен да. Ошол момент бул уктап бараткан, уктап калган эмес, уктап бараткан абалда сен мээңе кандай программа киргизсең, бул ошол нерсе, бул дүйнө менен, матрица мененби, кванттык физика мененби, ошол бир измерениялар менен, мейкиндиктер менен байланыш экен да. Ошол ишке ашып баштайт экен. Түшүндүңбү? Ошондуктан бул сырды, тайна деп коет, бул мыйзамды ошол Эдисон билген, ошол эле Эйнштейн билген, Ломоносов деп айтсам болот, же болбосо дагы бир эң күчтүү илимпоз адамдар билген экен. Ошону жазышкан. Бул сырлар мурда айтылган, бирок кандайдыр бир моментте муну бардык ошол информационный ар кандай бир булактардан алып коюшкан да, адамга бул жетпеш үчүн. Жарым жартылай, чала була түшүнүп түшүнбөгөндөр азыр чыгып атат да. Мындайча айтканда. Демек, медитациянын бул жашоодо деген, негизи эле бул жашоодо эмес, адамга деген тийгизген таасири өтө чоң экен. Эгерде максаттарга, кыялдарга жетем дей турган болсоң. Ооба, негизи бул аябагандай чоң таасири. Бул мурда эле болгон. Мурдатан бери эле ошол өтө ийгиликтүү, күчтүү, өзүн изденген, руханий өсүп аткан адамдарга, жашоосун өзгөртөм деген адамдар бул өзүнөн башталат эмеспи? Адам өзү мээсин тынч абалга алып келип, өзүнүн бир жашоого максат коюуда
кантип келиш керек, кантип ушул хаос ойлорду токтотуш үчүн эмне кылышым керек деген абалдан медитация жардам берет да көбүнчө. Мен өткөн бир сабактарда деле айтып кеткем, мени кантип токтотуш керек. Кээ бирлер айтат, медитация жасап баштаганда мен уктап калам дейт. Же болбосо эчтеке ойлонулбайт, эчтеке кирбейт депчи. Медитациянын 20дан ашык түрү бар. 20дан ашык түрү бар. Эң биринчиден сага сөз түрдө наставник, мындайча айтканда мугалим жардам бериш керек. Эмнеден арылгың келет? Мындай жол көрсөтүш керек да кичине. Демал, мындай жаса, тигиндей бол депчи. Анан кийин ошол моменттерде анан акырындык менен жарым жыл болуп анан адам өзүнө келип баштайт. Анан бир моменттер бар. Адам өзүнүн мээсин токтотуш үчүн техника бар да. Тилиңди таңдайга чейин көтөрүшүң керек. Жасап көрсөң, бир күндө адамдын оюна аябай көп ойлор келе берет го. Намаз окуур да көп айтат да. Намаз окуп баштаганда менин мээме укмуштар нерселердин баары кирет депчи, же болбосо медитация отурганда деп. Ошол моментте тилиңди таңдайга чейин көтөр, тийгизбегин. Анан тишиңди бири-бирине жакындат, бирок тийгизбегин. Оозуңду жапкын. Көзүңдү жумгондагы оюңдун баарын тең төбөгө алып келип, колуңду сөмөй менен бармаңды бириктирип туруп, момтип отурсаң, анан кийин бир дагы ой келбей калат мээңе. Бир нерсени ойлогонго аракет кыл, тилиңди, тишиңди, анан көңүлүңдү мындайча айтканда өйдө жака жогорку энергияга алып баргын, терең дем ал. Сиздер дагы ошентиңиздер. Сөмөй менен бармакты бириктирип туруп, жөн эле отуруп дем алып көрүңүздөрчү, кандай болот экен. Жоңондой бир караңгылыкты сезип калат экенсиң, Тыптынч болуп калат экен, тыптынч болуп каласың. Ошондо өзүң менен өзүң болуп, медитацияны жасасаң болот да, 5-10 мүнөт отуруп, жөн эле мээни эс алдырыш үчүн. Ал эми сөмөй менен бармагыңды бириктирип дем алып көрсөң, жөн эле. Кайсыл орган дем алып атат? Өпкө. Өпкө. Эми ортоңку менен бармакты бириктиргенде дем алып көргүн. Кайсыл жери менен дем алып атасың? Бул жери менен да деле. Бирок кандайдыр бир өзгөчө тынчтыкты сезип калат экенсиң, тынчтануу пайда болуп калат. Ошол эки сөмөй, эки манжанын бир өзгөчөлүгү бар да. Көбүнчө эгерде сиздер туура дем алсаңар, сөмөй менен манжаны бириктирип, баягы лотос формасында малдоштокун отуруп, омуртканы түздөп дем алып баштаганда көбүнчө бул өпкө иштеп баштайт. Өйдөңкү диафрагма иштеп баштайт да. Ал эми ортоңку манжа менен бармакты бириктирип дем алганда ич кетет. Ич менен дем алып баштайсың. Эгерде сиз арыктагыңыз келсе, көбүнчө же тамак сиңирүү жакшы болсун десеңиз, ушундайды бир 21 жолудан 88, 108 жолуга чейин дем алыш керек да. Бул кадимкидей адамдын ичиндеги кислород, дем алуу, өпкөнүн иштешине, мээнин эс алышына аябагандай чоң жардам берет. Демек бир гана жашоосунун өзгөрүшүнө эмес, ден соолугубузга да өтө чоң пайдасын тийгизет экен. Өтө чоң таасири, өтө чоң пайдасы аябай күчтүү да. Медитация дегенде бул көп адамдар айтат, ой, медитация деген бул туура эмес. Эми ал бул ойду уже эски деп ойлойм. Азыр баары эле жакшы бир ийгиликке жетиш үчүн ушул сүкүт чалуу деп айтсак болот, тунуу деп айтсак болот. Өзүңдү мындай байкаш үчүн, өзүңдү, бирөөнү эмес, өзүңдү байкаш үчүн да бул. Сен наблюдатель болушуң керек. Сен көзүңдү жумганда, өзүңдү элестет дегенде, үстүнөн бирөө карап тургандай сезилет да өзүңдү. Өзүңдү бирөө байкап тургандай. Ал ким? Өзүң. Өзүң. Демек өзүңдү өзүң байкашың керек. Элестетүү, өзүңдү өзүң байкоо, жалгыздыкта калып. Ооба. Ошол убакта дагы бул аябай жакшы иштеп баштайт. Випасан деген медитациялар бар, релаксационный деген бар, атайын программаны иштеткен тета-хилинг деген программалар бар, андан дагы гипномедитациянын түрлөрү бар. Адам ошол нерседен анан кийин ички тиякка түшүп калган жаман ойлорду оңдой алат да. Эми көп адамдар сурашышы мүмкүн, мен эч кимден окубай эле өзүмдү өзүм дарылай аламбы депчи. Дарылай аласыздар. Эгерде сизде жетиштүү билим болсо, кантип жасаганды билсеңер, каяка баратканыңарды прям четкий план болсо, анда адам өзүн оңдой алат. Дем алуу техникалар менен, медитация менен, ар кандай
практикалар менен өзүн оңдой алат. Бирок кээ бир учурларда көп адамдар өзүнө алы жетпей калат да. Катуулап кеткенде, стресс, депрессия, бир ызы чуу, көйгөйлөр башталганда адам эмне кыларын билбей калат. Панический атака болгондо, ооруганда, ошондо психотерапевттер, энерготерапевттер, психологдор медицинага капельница алгандан мурда жардам бере алабыз да, негизи. Көбүнчө психосоматикадан болот да. Бизди көрүп жаткан көрөрмандар сөзсүз түрдө кызыгып калса керек, сиз жогорудагы медитациянын түрлөрүн айта кетпедиңизби? Сиздин сабагыңызга катыша турган болсо, дал ушул баардыгын толук бойдон үйрөтөсүз. Толук бойдон үйрөнөт. Себеби дегенде менде аябай сонун эми бул как кандай десем, чындап эле адамдын жашоосуна өтө чоң таасир этип аткан аябай күчтүү сабактар бар да. Мен ар бир адамдын азыр өзгөрүп атканын көрүп атам. Сабактардан, группалардан адам сүйлөйт да өзүчө. Мисалы, ой, мен уктум, мындай мен жашоомо момундай пайдалуу келип атат деп. Анан кийин бул сабактарды эгерде айтып кетсем, күчтүү сабактар, базовый сабак бар. База деген бул мисалы алипе деп айтсам болот. Эң биринчи кадам таштап тамгалап баштагандан баштап. Тамгалап, тамтаңдап баштагандан баштап, мындайча айтканда адам мындай кичине басып баштайт го. Тамтың басып, чыгырыкты кармап басып дегендейчи. Бул эң базовый сабак 7 энергия деген, 7 чакраны активация деген. Сен ушул бутуңан баштап төбөңө чейин сен кимсиң, каяка бара жатасың, кылган ишиң, сүйлөгөн сөзүң, талантың барбы, жокпу, сен өзүңдү кандай баамдайсың, сен ата-энең бар, аларга таарынычың барбы, жокпу, андан кийин жолдошуң пайда болду, жигитиң пайда болду, ага-энелериң бар, ата-тайкелериң бар, ага-энелериң бар дегенде алар менен мамилең кандай, аялдар мырзалар менен болгон байланыш, мырзалардын айымдар менен болгон байланышы. Андан кийин акча деген да тема бар да. Анын баары тең ушундай. Акчаны сен өстүрө аласыңбы, чоңойто аласыңбы, көбөйтө аласыңбы, же акча келсе сенден жок болуп кетеби? Ошол темалар бар. Анан сүйүү темасы бар, ичиңде жүрөк. Бул 7 энергиянын түрлөрүн санап атасызбы? 7 энергиянын ичинде ушунун баары тең. Мен 7 энергиянын ичиндегилерин айтып атам. Сүйүү, ден соолук, иммунитет, анан тамагың, үнүң, кантип сүйлөп атасың, укулуктуубу, укулук эмеспи, авторитетиң барбы, интуицияң, сен өзүңдү уга аласыңбы, жүрөгүңдү сезе аласыңбы, же ээрчимесиңби, элдин сөзү менен жашайсыңбы дегендей. Анан кийин Кудай менен болгон байланыш, кандай ишеним бар сенде? Сен мындайча айтканда жалгыз болгондо өзүң менен өзүң сүйлөшүү, бул Кудай менен деле сүйлөшүү да. Ошондойлор болобу? Жашооңо анализ кыласыңбы, же жөн эле эртең менен тура калып эле ой келди жашайсыңбы? Мунун бүт баардыгы контроль да, өзүңдү контроль деген. 7 энергия деген бул өзүңдү тарбиялоо деген сабак. Бутуң, мисалы, бир нерсени айткым келет. Чалына берген адам жөнүндө сен кандай деп ойлойсуң? Мындай адам чалынып жүрсө, постоянно эле, дайым эле чалынып жүрсө. Кыргыздар тамашалап ал нерсени айтып коет го, тушоң жакшы кесилбептир депчи. Вот. Ооба, бул дагы кыргыздын ырымы да, туурабы? Эми мен бияка ырым-жырымдарды кошкум келбейт, бирок ошентсе дагы анын сезимиз ошого таянып калса керек, Ооба, бул бутка туруу деген нерсе. Эгерде адам бутка бекем турса, чалынбайт, туурабы? Бутуна турбаган адам өзүнүн бутуна өзү чалынат да, өзүнүн этегине өзү чалынат деген нерсе. Демек ал акча таба албайт, жардам бере албайт, бирөөнө эмес, өзүнө да жардам бере албаган моменттер. Демек, тушону кесиш керек экен. Бутка жакшы туруш үчүн эмне кылыш керек экен? Ата-энеңди сыйлашың керек, Бул сенин баягы базовый нерсең да. Ата-тек бул сенин тамырың болуп эсептелет. Сенин атаңдын атасында кандай ген келатат? Апаң жактан сен кандай бир генетика алып атасың, ДНКң кандай болуп атат, сага ким таасир этти, сен кимсиң деги. Ошонун баары тең бул бутуң. Негизи биринчи энергия. Табарсызыгың ооруйт, кээде суук тийген болот, бесплодие, тукумсуздук болуп калат. Эркектерде простата оорулары болуп калат. Же болбосо айымдарда рак оорулары, ички органдардын эмнеден келет экен ал көбүнчө? Тагы эле таарыныч, кайгы, муң, жашоого нааразычылыктан болот. Бул экинчи энергия. Аны кантип жок кылыш керек? Анын баарынын ар бир этапта
техникалар бар, жана медитация практикалар менен коштолот. Ошондуктан адам өзүнө өзү концентрация коет дагы, анан оңдоп баштайт. Мен бул жерде мындай элем, кой муну токтотуш керек турбайбы? Бул деген сага как мындай таблицада, мындайча айткандачы, мына мындай кылсам сен каяка келесиң, мындай кылсам мен каяка келем. Жакшы да бул сага күнүңдө көрүп аткан, бул сенин жүрүм турумуңду, сөзүңдү, оюңду оңдоочу базовый 7 чакра активация деген эң сонун сабак бул. Муну азыр керек болсо чоң мындайча айтканда элитный адамдар да окуп атат. Жөнөкөй адам эмес, муну сен чоң постко келген адамдар окуп атышат да, эми айткым келбейт, бирок аябай сонун өзгөрүүлөр бар да, чынында. Мисалы, сизге келип бир адам көйгөйүн айтып баштаганда, сиз ал адам менен сүйлөшүп атып, көйгөйүнөн көйгөй чыгып кеткен мындай убактар болсо керек, адам, демек менде ушундай да көйгөй бар бекен деп сизге келип таң алган учурлар болгонбу? Да ошол сүйлөшүүнүн аркасы менен балким. Сиз диагноз койгондон кийин. Ооба, болот да. Мисалы, көп эле адам өзүнүн кандай экенин билбейт да. Мисалычы, көп эле адам өзүн туура кылып атам деп ойлойт. Ооба, билет, кээде мен ачууланам дейт, кээде урушуп ийем. Бирок андан дагы башка бир ал ошол эле үйдө кылып аткан жүрүм турумду ал жумушта кылып атканда өзү сезбей калат. Ошол эле үйүндөгү айтып аткан жолдошу, балким, балдары үйдөн айтат да, мисалы, мама сен же ата сен аябай урушчаксың, ушундай депчи, ал жини келип жок деп терс кабыл алат. Коллегалар менен деле ошондой болуп кетиши мүмкүн. Коллегалар да айтат, сен эмне кабаң ачылбайт? Неге сен бирдемен сөз көтөрө албайсың? Эмне эле сен улам эле таарына бересиң? Көрдүңбү? Ал проекция, ал деген кайталануучу системага айланып калган. Ал үйдөн кылганы көчөдөн деле кылат да, кантип көчөдөн кылбайт? Көчөдөн кылган нерсени үйдөн деле кылат. Себеби дегенде бул көнүмүш, адат деп коет. Адам үчүн өзү чечиш керек, эмне жакшы, эмне жаман. Бирок ошону билиш үчүн кайрадан адам өзүн тааныш керек болуп атпайбы? Ушул тапта суроо берейинчи, адам өзүн тааныш үчүн эмне кылыш керек? Азыркы тапта бул көйгөй бардыгында кездесе керек. Мен өзүмдү таппай атам. Мен эмне кылсам, мен туура иш кылган болом. Мен балким кылган ишим туура эместир. Балким мен өзүмдүн профессиямды туура эмес тандап алгандырмын. Негизи эле мен бул жашоодо эмне кылып жүрөм деп өзүм таппагандар көп да. Бул эми негизи аябаганда чоң тема да. Эми кыскача айтканда, мисалы сен жөнүндө айтсак, сен жасап аткан ишиң өзүңө жагабы? Өтө жагат. Өтө жагат, Аябай жактырам. Сен жумушка сүйүнүч менен келип, сүйүнүч менен кетесиңби? Ооба. Сен өзүң үчүн эле эмес, коомчулук үчүн да иштеп атасыңбы? Ооба. Көрдүңбү? Сен мындан ары да өскүң келеби? Албетте. Сен максатың барбы? Мындан ары кандай бир эми айтпай эле коеюн, сен 80ге чыкканда кандай эмес, эми жок дегенде 5 жылдын ичинде сен өзүңдү кандай адам көргүң келет, кандай бир карьердик өсүү болобу, же кандай бир материалдык өсүү болобу, сен мындай элестетесиңби же элестете албайсыңбы? Элестетем ал нерсенин баарын. Ушул тапта мен негизинен айта кетейинчи, мен бул журналистикага келип атканда сиз жогоруда айтпадыңызбы, сен өзүң жумушуңду жакшы көрөсүңбү депчи. Көп учурда адам баласы бирөөгө өчөшүп жашап калабызга кээ бир моменттерде. Анан мен бул жумушумду мен ушинтип чыгам, мен ушундай иштерди кылам дегеним, мен эң биринчи жүрөгүмдүн каалаганынан эмес, эң биринчи сөз түрдө бирөөгө далилдейм деп туруп кылгам да. Кийинчерээк бул жумушту өтө жүрөгүмө жакын болуп, жактырып кеттим. Башында сөз түрдө бирөөгө балким өчөшүү максатында, бирөөгө сөз түрдө далилдөө максатында келген жумушум эле. Эң жакшысы бул түрткү болгон экен да, негизи. Анан ошону алып кеткениң бул сенин өзүңдүн өсүүңө да аябай жакшы таасир эткен турбайбы? Бул негизи жакшы. Көп адамдар ушинтип өчөшүүнүн артынан мен баарына далилдейм, орусча айтканда я вас всем докажу, кто я есть деп айтылат го. Ошонун артынан дагы ушинтип бир баягы өзүнүн бир баалуулугун көтөргүсү келгенби моменттерде бул аябай сонун болуптур да сендечи, ошондон өсүп жүрсүң. Кээ бирөөлөр жакпай калат да ошол иш, чарчап кетет кээде. Анан кээ бир адамдар бул өзүнүн тышкары да, бул мындай натуралдык жашоосу өзү башка, ал бир маска кийип же болбосо бир башка ролду ойноп аткандай жашайт да. Ал сөз түрдө көп алыс убакытка, көпкө чейин созулбайт. Баары бир жан дүйнө өзүнүн бир жолун тандайт да, баары бирчи. Эми мындай өзүн издеген адамдарга эмнени айткым келет? Жазгыла. Сенин кандай таланттарың бар? Мисалы, эмне кылганды жакшы көрөсүң? Хобби мындайча айтканда.
балким сен аябай жакшы фитнесте, балким сен жакшы бийлейсиң, жакшы машыгасың, эң эле жок дегенде. Же сен аябагандай жакшы сүйлөйсүң, адамдар сени аябай жакшы угат. Балким сен комузчусуң. Ошол нерсе сени өстүрүш керек да. Кудай Алла Таала деген адамга бир сонун таланттарды берген экен да. Бир эле эмес, бир канчаны берген. Ошонун бирөөсүн кармай албагандар да бар. Ошол талант адамга акча да берет, курсаңды да тойгузат. Бул коомчулукка да бир салымыңды кошосуң да. Эгерде адам ошонусун колдонуп кетсе. Бул дүйнөдө айтылат, адамга 5 жолу жолду болуу, удача берилет экен да. Дөөлөт берилет экен 5 жолу. Ошону кармап калсаң, аябай чоң ийгиликтерди жарата алат экенсиң, бай, сонун жашайт экенсиң да. Көп учурларда биз караңгы болгондуктан андай моменттерди колубуздан учуруп кеткенбиз да, көп учурларда. Байкайсыңбы, у меня такой шанс был. Менде мурда сонун бир момент болду эле, мен эмнеге ошол моментти кармай албай калдым? Ошол убакта акчам бар эле, эмнеге мен ошол участокти албай калдым? Же болбосо ошол моментте мен апамды тияк алып барбайт белем деген сыяктуу моменттер. Эмнеге кармай албай калдың? Эмнеге ошону жасай албай калдың? Кээде биздин менен ошол кыла турган ишибиз экөө дал келбей калышы мүмкүн экен да. Көп учурларда кээ бир адамдар кармай албай калат. Ошондуктан кармап калганга биз даяр болушубуз керек экен. Мунун баары тең дагы эле көп информация, маалымат алып, билим алуудан келип чыгат. Биринчиден, ошол сен каяка баратасың, максатыңды жазгын. Экинчиден, өзүңдү табыш үчүн жашооңду элестетишиң керек, кандай жашагың келет. Жашагың келет. Өзүңдү, мисалы, жөн эле бир момент, мисалы сенде $1,000,000 болсо, $1,000,000 деп коеюнчу, сен эмне кылат элең? Мисалы да, баарыңарга суроо. Эми $1,000,000 кээ бирөө үчүн аз болушу мүмкүн, кээ бирөө үчүн чоң болушу мүмкүн, эми орто эсеп менен айтып атам да. Эми баарыбыздын эле тарбиябызга жараша болсо керек, сөзсүз түрдө эң биринчи ата-энебизге кылабыз ал нерсени. Андан кийин кайрымдуулук, андан кийин өзүбүздүн мисалы кичине пландап, ишке ашырам деп жүргөн максаттарыбызга жумшайбыз. Ооба, туура. Мен бул жерден дагы кичине эме кылып кетейин, коррекция кылып кетейин. Эгерде ошончо акча болсо, эң биринчиден ар бир адам өзүнүн муктаждыктарын жабат экен. Кредитиң болсо аны жабасың да, кимге карызсың аны бересиң да, балаң үйсүз жүрсө аны алып бересиң да. Туурабы? Дагы бир нерселериң бар. Балким көптөн бери пландап жүргөн бир саякат болобу, бир ишиңди кыласың. Сөзсүз түрдө ата-энеңе жардам бересиң. Бир тууганың кыйналып атса сен кантип жардам бербейсиң, мисалы. Колуңда акча турса дейсиз. Колуңда акча турат, ал сенин бар экениңди билбейт, мисалы, сага келип калды. Сен сөзсүз түрдө кандайдыр бир жардам бересиң. Бул базовый, эң жакын өзүңдүн үй бүлөң, жакын адамдарды баарын курсагын тойгузуп бөлүшкөндөн кийин акча артса, анан коомчулукту ойлоп баштайт экен да, көбүнчө бул туура экен, негизичи. Туура. Эми $1,000,000 бул аз эле акча, мындайча айтканда. Азыр $50,000,000 болгондо, мисалы деп атам да, эми сом болобу, сен коомчулукка уже өзүң салымыңды кошуп баштайсың. Мисалы, эмне кыла аласың сен? Балким сен бейтапканага курасыңбы, же жетимдер үй бүлөсүндөгү балдарга же ата бир чоңдорго бир нерсе кылып бересиң да, эми мындай идеялар келип баштайт экен да, негизи. Бирок айтып кетчү нерсе, азыр бир жашоо ушундай темп менен өзгөрүп атат. Кээде келечекке максат коюудан деле коркуп кетесиң да, мисалы 10 жылга, 5 жылга депчи, билбейсиң да эмне болорун. Эртең эмне болорун билбейсиң. Ошондуктан бул дүйнө азыр измерение деп атпайбы, мейкиндик аябай жукарды да. Адам эмне ойлосо, ошол иш жүзүнө ашып калып атат го. Демек сен кыска аралыктагы максаттарды коюшуң керек. Өткөн кеткенге башыңды ортпагын, ыйлаба, кайгырба, кое бер жүрөгүң менен, ыраазычылык менен кое бергин. Балким сени аябай жаман талкалаган адамдар болду. Кантсе да бул сабак алышыбыз керек да. Кечире албайсыңбы? Такыр эле кечире албай атасыңбы? Аны жөн эле жүрөгүңөн чыгарып кое беришиң керек. Жөн эле кое беришиң керек да. Ошо аракет кылыш керек, бул да өзүңдү тарбиялоо. Андан кийин келечекке максат коюш керек, бирок ага дагы өтө мындай тынчсыздануунун эч кажети жок. Себеби дегенде келечек эртең эмне болуп кетет биз билбейбиз да. Бирок үмүт деген нерсе баары бир жакшылыкка ал бизди жетелейт, туурабы? Адамды өлтүрбөйт. Эң негизги нерсе бул мынакей учурчактан ырахатталуу. Ушул учурчактан
сүйүнүч менен сүйүү менен жашоо деген нерсе, барктоо, айланаңда балаң турат, жолдошуң турат, ата энең турат, кучактап, өпкүлөп, мен сени аябай жакшы көрөм, ыраазымын, шүгүрчүлүк, ушул моментиме курсагым ток, ушул нерсеге шүгүрчүлүк деп рахат алып жашашыбыз керек. Көп адамдар күндүн тийип атканын, күн менен түндүн алмашып атканын деле билбейт, көпөлөктүн учканын, алма бактын гүлдөгөнүн жытын дагы сезбейт. Себеби дегенде бияк таптакыр жабылып калган болот да, өзүнүн ичиндеги көкөй менен жашап алып. Ошолорду ачыш керек. Азыркы тапта негизи көп адамдар, сиз жогоруда туптура сөз айта кеттиңиз да, негизи азыркы тапта адамдар шүгүрчүлүк менен азыркы моменттен рахат алууну унутуп калдык көбүнчөбүз. Байкайсызбы, азыр мисалы көбүнчө кыздар дейинчи, мен кыздар менен азыр курбу болуп, дос болуп сүйлөшүп, же болбосо өзүбүздүн деле тажрыйбабыздан өткөндүр. Ой, мага эчтеке жакпайт, мен депрессия болуп атам деп эле бир жатып калган учур болот го. Анан сөзсүз түрдө бир өзүбүзгө диагноз чыгара алабыз, мен бирдемке болуп атам, мен бирөө окутуп койду окшойт, мынтип койду окшойт депчи, сөзсүз түрдө күнөөнү өзүбүздөн эмес өзгөдөн издей беребиз да. Бул дагы адам психологиясынан. Биякта бир нерсе чыгып баратат да, мындайча айтканда, кээ бир моменттерде байкадыңарбы беле, бир жака чыгып келгенден кийин алың кетип эле, эч нерсеге көңүлүң болбой, жүрөгүң айланып, тургуң келбей, энергияң кетип калат. Энергияң кетип, анан эшикке чыккың келбей, даже башыңды жуугуң келбей, чай ичпей деле калат го кээ моменттерде. Эми биякта дагы адам аябай көп бир ой санаага батып кеткенде ушундай моменттер болот да. Баягы көкөй аябай көбөйүп кеткенде, кайсынысын чечерин билбей, баш ооруганда уже мындай көтөрө албай калат да. Бул мамиле менен да байланыш, акча менен да байланыш көп. Дагы бир момент бар. Кээде адамга көз тиет. Кирене болуп калат. Бирөө атайлап ою менен сени элестетип туруп бир бале кылып коюшу мүмкүн. Жаман ойлорду тили менен же атайын окуткан моменттер да бар экен. Бул энергетически сөз түрдө таасир этет да. Эгерде мисалы да бир айым энергиясы өтө жука болсо, бирөө ал жөнүндө жаман нерселерди айтып атса, бул ооруп калат. Батсиңер боло кабыл алып атасың, Ооба. Себеби дегенде бул энергетикалык жактан өтө мындай слабый, төмөн болсо, тез эле бирөөнүн оюн, оорусун өзүнө кабыл ала берсе, тарынчак болсо, дайыма нерв кайнап турса, ыйлагысы келип, ыйлак, эмоционалдык туруштугу жок болсо, ал адам сөзсүз түрдө мындан келип аткан жаман ойду тартат. Еще плюс тигинин дагы жаман нерсесин тартып алышы мүмкүн көп учурларда. Жаман ойду атайлап жиберип аткан адам да оңбойт. Бул дүйнө өзү туура жасалган да, бул дүйнө негизи жер планетасындагы баардык нерсе гармоничный, мисалы бак өзүнүн ордунда өсүп атат, чымчыктар учуп атат, жаныбарлар, тоо, таш, суу өз закону менен, мыйзамы менен кетип атат да. А ошону буза турган нерселер бул сөз түрдө бул чоң мыйзам аны жөн эле бир убакта жеп коет. Бул өзү ошондой жаман нерсени кылып аткан, ойлоп аткан, атайлап жасап аткан, жана карадуба деп атпайбы, ошону окуткан бул адам дагы өзүнүн тукумун кууп аткан адам болот. Баары бир бул кууп жетет, бул энергия. Жаман адамдын ошол ден соолугуна, үй бүлөсүнө, өлүмгө өзгөчө көрө албастык менен, ичи күйдүлүк менен, баягы орусча айтканда ненависть менен жасаган нерсе бул сөз түрдө өзүн кууп жетет деген нерсе да. Ошондуктан кантип өзүңдү коргонуу керек. Кантип коргонуу керек. Эң биринчиден, мисалы кээ бирлер айтат да, мен автобуста отурганда кечке эле эстей берем дейт. Жанымдагынын бирдемесин сезем дейт да. Жүрөгүм айланып, башым ооруп, кечке эстей берем дейт. Бул эмне болушу мүмкүн? Жандагы адам энергиясынын жамандыгынан балким? Балким жамандыгынан, балким бул аябай кирдеп кеткен энергияны сезип атат. Экинчиден, ал адамдын өзүнүн энергетикасы бош. Ал тартып атат өзүнөчү. Ошондуктан ал ошону сезип атат. Алсыз, Сен күчтүү болсоң, сен аны сезесиң, бирок сен ооруп калбайсың да. Менде бир моментте ошондой болгон, тиги 2016, 15, 16, 17 жылдары ошол баягы офлайнда адамдар менен групповой медитация, практика, даже адамдардын ичинен жанагы жин шайтандар чыгып аткан моменттер болгон да. Болгон, мен аларды байкап калып, индивидуально өздөрү менен иштешип, машыгып,
7 күндөп 8 күндөп ошондой кылганда анан адамдардын ичинен 2ден 3төн бар экен керек болсо. Анан мен ошол экен башында өзүмө тартып алып, өзүм 1 жумалап, 2 жумалап турбай калган моменттер болгон. Анан мындай болбойт деп туруп, андан кийин баягы тайци, гимнастикалар менен, йога менен, энергетикалык ар кандай приемдор бар да, оюң менен ошонун баарын тең мен өзүмдүн энергиямды кайра топ энергетикалык шаардын ичине өзүмдү киргизип, анан аябай күчтөнттүм да. Мен азыр адам Кудай сактасын, мен азыр андай энергетиканы тескерисинче түртөм да. Түрткөндө эмне болот? Мен өзүмдү сактайм, бирок ал мен жаныма келген адам, ал исцеление дарыланат да көбүнчө. Мен менен сүйлөшкөн адамдын аябай уже баягы жаман маанайда келсе көңүлү көтөрүлгөнү, бели ооруп келгендер бели түзөлүп калганын көп айтышат да. Мени оорутпайт, мени айыктырат дейсиз. Мен энергия талам, демек айыктырат экен. Сиздин энергияңыз менен айыгышат. Себеби дегенде алар менин энергия талаама келип атышат. Алардан тазалануу болуп атат дебеймби? Эми бул негизи көп адамдар менен иштешкенде энергетически аябай күчтүү болуп калганда ошондой болот экен да. Экинчиден сен өзүңдү кантип сактансаң жакшы болот. Жөнөкөй эле приемдорду айтып коеюн, туз бар го, туз. Кадимкидей тамак ашка колдонгон туз. Тамак ашка кошулган тузду 1 чоң кашыкты аласың, кичинекей пакетик бар го, салафанга ошого салып, оозун байлап коюп, чөнтөгүңө алып жүрүш керек да негизи. Салып жүрүшүң керек. Демек жанагы мисалы азыркы тапта ойлонуп атам да, көз тийүү, жаман карап коюунун баары дал ошо тузга тиет. Ошондойбу? Туз өзү бул аябай энергетический, магический эме болот экен да, бул күчтүү зат болот экен да. Туз менен дагы адамдын жашоосун бузушат экен. Тузга окупчу, туз менен дагы тазаланса болот. Ошондуктан сен бул учурда өзүңдү тазалануу иретинде бардык жаман нерсени ушул туз соруп алат деген нерсе да. Чөнтөгүңө 1-2-3 күнгө, мисалы, көпчүлүккө чыкканда, тияк биякта сен чөнтөгүңдө жүрө берсин. Сен аны дайыма билишиң керек. Сенде бир чоң коргоо бар. Эң негизгиси сенин коргооң бул Алла Таала, туурабы? Сен үйдөн чыгып атканда эле өзүңдүн алаканыңды аябай катуу ысытып, же болбосо момундай көнүгүүнү жасаш керек да. Келсилер да жасасаңар, бул колдун ичинде энергетикалык талаа пайда болот да негизи. Колду момундай чапкыласаң болот. Энергетикалык жактан сен өзүңө бир кантип жанакы энергия талааны пайда кылыш үчүн бир канча көнүгүүлөр бар да. Колуңдун ондайынан манжаларды бири-бирине урасың. Ичинен сыртынан, колуңду мындайынан да урсаң болот. Кайра. Ушинтип бир минутача ушинтип туруп, анан кийин монтип кармасаң, колуң ортосу дуулдап баштадыбы? Биякта энергетикалык шар пайда болот да. Бул ошол экени сен чоңойтушуң керек. Чоңойтуп туруп, анан кийин баягы инь-янь деген энергия бар да. Аялдык жана эркектик энергия, жакшы жана жаман, ак жана кара деген энергия бар. Ошол экени сен терең дем алып туруп, өзүңдүн айланаңда меридиан, аура деп коет да, бул адамдын аурасы бар да, энергиясы бар. Ошону бир 7 жолу жасасаң, сен өзүңдү күчтүү сезип баштайсың да. Анан кийин сен дайыма айтышың керек, мен Кудай Алла Тааланын коргоосундамын деп. Бул сөздү айтпасаң, сен жөн эле жүрө бересиң. Айтканда бул адамдын сознаниясы деп коет го, аң сезими аябай жакшы иштеп баштайт да. Ошондуктан бул дагы өзүңдү коргоонунун эң күчтүү нерсеси. Себеби дегенде көп адамдар атайлап бир жака чыкканда мен ооруп калам го, элдин көзү, сөзү, дагы бир нерсе өтөт дегенде өзүңдү ушинтип кичине коргошуң керек. Адам өзүн программалаш керек да. Мен барганда сөзсүз ооруп келем деген ойду биринчи ирет жок кылыш керек. Сөзсүз түрдө мисалы жакындарыбыз кандайдыр бир жолго чыкканда, ай мен ушу жолго чыкканда постоянно башым ооруп калат деп туруп дары салып алган убактарды көрүп калам да. Вот, адам өзүн ошол алдын ала программалап коет экен да. Анан эмне болот? Ооруйт сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө ошондой ооруйт. Анан айтат, мен билгем дейт. Мен оорурумду өзүм билгем дейт. Себеби ал оорурун өзү программалап алган эртең менен баштап. Туурабы? Анан азыркы тапта сиздин колуңузда турган, дал ушул столдун үстүндө турган менин браслеттерге көзүм түшүп турат. Браслеттер боюнча кеп кылып айта кетсеңиз, мен Инстаграм баракчаңызда да көрүп калам. Дал ушул браслеттер боюнча рекламалап чыгарып айтып каласыз, дал ушул бул жөн гана таштар эмес, жөн гана браслеттер эмес. Кененирээк айтып бериңизчи ушул боюнча. Бул өзү энергобраслеттер деп айтылат. Энергобраслет деген бул демек таштын энергиясын иштетүү деген нерсе.
Мисалы бул браслеттерди жасаш үчүн кээ бирөөлөр сурайт да, бул мындайды мен базардан деле сатып алам, көчөдөн деле сатып алам, бул бардык эле жерде сатылып атат депчи. Ооба, ала бергиле, алса болот. Бирок менин ташымдын браслеттердин өзгөчөлүгүн айтып кетким келет. Эң биринчиден бул адамдын мээсинин иштөөсү менен байланыштуу да. Адамдын мээсинин иштөөсү менен байланыштуу. Бул сен кандай амалда жүрсөң, бул ошонун энергиясын күчөтөт деген нерсе. Андан кийин, мисалы, сен өзүң чыгармачылыкта жүрөсүң да, мисалы, карьердик өсүш үчүн, сага өтө ийгиликтүү адамдар келиш үчүн атайын таштар бар. Мен сенин ошол баягы диагноз кылып, анан экөөбүз сүйлөшүүдө, анан эсептеп, кайсыл чакра энергияң төмөн экен, ошонун таштары чыгат. Таш сени тандайт, мындайча айтканда, анан ошонун эсептөөсү менен анан активацияланат да, анын атайын техникалары бар. Бул жөнөкөй эмес. Ошондуктан адам аны кийгенде эле таптакыр башкача абалда болуп баштайт, омурткалар түзөлүп баштайт, иши алдыга жылып баштайт. Себеби дегенде бул таштар сага энергетикалык жактан жардам берип баштайт. Бул эч кандай сыйкыр эмес, бирок бул адамдын өзүнө бай атына жазалганда бунун энергиясы күчтөнүп баштайт. Бул сенин энергияңа иштейт. Мисалы, бул таш сен тагынсаң сага иштебейт, бул мага гана иштейт. Демек таш сизди тандады, сиздин энергияңызды өзүнчө берип турат. Бул атайын сенин жашоо образыңа, сенин кыймыл аракетиңе, оюңа, эмне иш кылгың келет. Мисалы, кээ бир айымдар айтат, менин үй бүлөдө менин жолдошум мени сыйласын, үйдө бир сүйүү болсун, сууп баратат кийинки учурларда, кантип мен могу сүйүү абалына келе алам. Мен айтам, биринчи жөн эле тагына алсаң эле сага сүйүү өзү келип калбайт. Сөзсүз түрдө мээни оңдош керек, кандай аракеттерди кылыш керек, баягы күнөм санаган, баягы бир таарынч абалдан чыгышың керек да. Анан кийин тагынсаң, бул дагы сага аябай жакшы иштейт. Баары бир айтып атам, бул курал. Буну Кудай сыяктуу элестетпегиле, бул курал өзү. Анан кийин айтып кетчү нерсе, лидердик сапатты көбөйтөт. Энергияңды ойготот. Мисалы, бриллиант, алтын таштарды деле тагынып атышпайбы, алтындарды деле. Алтындагы өзүнүн энергетикасы бар. Бриллиант, алмаз таштар бул адамдын ичиндеги энергияны жогорулотуучу таш болуп эсептелет. Ал кристалл, ооба, бул кысылган кристалл, бирок мисалы сен ыйлап атсаң, ошол бриллиантты тагынсаң, ал сени ыйлатат ого өтөр. Чечип койсоң, басылып каласың да, анан кайра күлүп жайнап тагынсаң, ал сенин сүйүнүчүңдү жогорулатат. Таштарда да ошондой касиеттер бар. Негизи азыркы тапта көрүп жаткан бизди көрөрмандар болсо деле сөзсүз түрдө бир ойлонушу мүмкүн да, анткени биз көз мончок тагынып алган учурда деле бул нерселер ширк деп айтып калат да, бул нерсеге ишенүүгө болбойт депчи. Буга кандай жооп берет элеңиз? Ооба, мен өзүм Аравияда 10 жылдан ашык жашадым да. Мен ошол жактагы адамдардын локал деп коет, ошол местный, ошол жердин жашоочуларынын колдорунан ушундай таштарды көргөн үчүн мен кызыгып баштагам. Анан ошол боюнча дагы баягы кызыгуунун артынан каяктан келген, эмне кылыш керек, ар бир таштын сөзү, аттары, бири-бири менен эки таш кошулганда кандай энергетика чыгат боюнча ошол индиялык гурулардан окудум да, мындайча айтканда. Мисалы, кээ бир таштарга көз тийген ташты кошкондо, ал экөө бири-бири менен иштешпейт. Ал тескери адамдын кыжырын келтиртет. Ошондуктан мисалы сактоочу энергия, энергобраслет, ал оң колго тагылат көбүнчө. Сенин энергетикаңды жогорулатуучу акча энергиясын аны сол колго тагынасың. Анан кээ бир моменттер бар, сол колуң талып баштаганда аны чечесиң. Эми мунун эрежелери көп да, аны энергобраслет алган адамдар билет. Энергобраслетти алган адамдар бул жөнөкөй адамдар эмес. Алардын аң сезими даяр болуп, түшүнүп, ар бир таштын кандай экенин, эмнеге иштерин, баары бир ишеним болгондо, бул сөзсүз түрдө сизге иштейт. Аравияда жөнөкөй эле нерсени айткым келет. Мисалы, өтө бай адамдар ошол эле жанагы теспелерди натуральный, ошол нукура, акак таштардан, баардык 32 таш, 33 таштын баары тең ар кандай таштар, энергетикалык таштар менен жасалганын бир канча жолу көргөм да, керек болсо арасына бриллиант кошуп койгон таштарды көргөм. Алар отурганда демек бул энергетически элестет, сен кандай зикир кылып атасың, кандай мантра айтып атасың, булар менен аябай иштейт да, бунун баары тең. Биздин апаларыбыз деле, чоң апаларыбыз деле мурда шөкүлө тагылганда акак таштар,
коралдар, күмүштөр укмуштай болчу эмес беле. Бул аялдык энергияны аябай жогорулаткан. Биздин апаларыбыз көп төрөгөн. 6-дан, 10-дон, 12-ге чейин төрөгөндөр. Эмне бул аялдык энергия күчтүү болгон. Ошол эле колдорунда байкачу элеңер аябай көп шакектер, күмүштөн ар кандай түстөгү, жашыл, көк, кызыл, нефрит, коралл жана башка таштар тагынган. Кийинки эле учурда анын баары тең жок болуп кеткен, бирок азыр кайра келип атат акырындык менен. Бул энергия браслеттер мен мында аябай кандай чоң реклама кылбайм. Муну мен кээде сурагандар үчүн эле баягы результат болуп атканда бөлүшөм да. Ошондуктан адамдар өздөрү тандайт мени. Мен эч кимге муну мажбурлабайм, себеби дегенде мен өзүм кандай результат алдым, ошону мен бөлүшкүм келген да, мындайча айтканда. Демек, бул браслеттерди мисалы жөн гана адам кетип баратып гана сатып албайт экен, өзүнчө кандайдыр бир тесттен, кандайдыр бир нерселерден өтүп туруп анан алыш керек экен. Мисалы мен бул ташты мага бериңизчи, мен таанып алайын деген болбойт да. Мисалы бул жөнөкөй эле белек кылып албайсың. Мен энергия туура эмес иштеп калат. Анда эч кандай буну сен как украшение эле. Анда жөн эле браслеттер сатылып атат го көчөдө. Ошондой эле тагына берсең болот. Жакшынакай, балким сенин көйнөгүңө под цвет дегендей тагына берсең болот. Энергетикалык жактан күчтүү иштеш үчүн мага кайрылыш керек. Мен аны карайм, сүйлөшөм. Эмне запрос болот. Ошого жараша иштелет да. Бул жактагы ар бир браслет мисалы таштары дагы өзүнчө бөлөк экен да. Анан мисалы ар бир таш өзүнчө бир энергияны берип турат деп айтып атпайсызбы? Баалары дагы өзүнчө болуш керек, Баалары дагы өзүнчө. Бул адамдын өзүнүн суроосуна, запросу менен иштелет да. Мисалы кээ бирөөлөр айтат, жөн эле мага эң жөнөкөй эле кичине акча келип туруучу браслет жасап бер дейт. Анын акчасы арзаныраак болот. Мисалы ал бир эле таштын куралмасынан болот да. Ал эми сен ага Кудай менен болгон байланыштын таштары бар да. Каалоолордун аткарылышы деген бар. Сен энергияңды ойготуучу, сага кичине мындай баары бир позитивный бир маанай тартуулоочу, кээде жаман терс энергияны мындай жумшартуучу энергия таштар бар да, ошолор кошулат. Аныкы кичине татаалыраак болот. Анын үстүнөн мен дагы эсептейм да, сен кайсыл энергетикаң иштебей атат. Анын өзүнүн таштары бар. Сүйүүнүкү өзүнчө таш болот, бир эмес, 5-6 болот. Акчаныкы бир эле эмес, 5-6 болот. Кайсынысы сага иштелет? Мен анын баарын тең билем. Ошондуктан баарын тең композициясы анан сенин личный, сенин өздүк индивидуалдуу браслетиң келип чыгат. Вот ошол сага иштейт. Вот ошондой иретинде анан жасалат деген нерсе. Чоң рахмат Айдайым, ыраазычылык билдиребиз. Бир жогорудан бери маек куруп сүйлөп жатабыз. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарга гана эмес, мен үчүн да бир өтө пайдалуу болду. Ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрөрмандарым, жогорудагы мисалы айтып өткөн маектеги кандайдыр бир көйгөйлөр сиздерде бир кездессе, же болбосо дал ушундай көйгөй менен сиздер дагы мисалы ооруп, же болбосо дал ушундай көйгөйлөргө кабылып жүрсөңүздөр, сөзсүз түрдө мен Айдайымды сунуштап айтып кетмекчимин. Анан Жылыстайм YouTube каналынын көрөрмандарына бир кайрылуу сөзүңүз болсо? Көрөрмандар, барыңыздарга ыраазычылык билгизем. Мен сиздерге чындап эле чын жүрөгүмдөн ушунчалык бактылуулук жашоону каалайм. Жан дүйнөнүн тынчтыгына келиңиздер. Коркпоңуздар, бул дүйнөчү өтүп кетет баары бир. Ошондуктан ар бир минутаңызды, ар бир жашооңуздун моменттерин баалап, сүйүү менен жашаңыздар. Коркпоңуздар эч нерседен. Эгерде чындап эле кыйналып атсаңыздар, комментарий жазып кетсеңиздер болот. Сиздер менен байланышабыз. Көп консультациялар бар, мыкка туруу терапиялар дагы бар. Өздүк жолугушуулар болуп турат. Илим алсаңыздар, сиз баарын жеңесиздер. Илим бул көп нерсени жеңет, туурабы? Ошондуктан алдын ала өзүңөрдү мындай кыйын учурга түшүрбөй, тескерисинче баягы орустарда, орус улутунда бар го. Биз деген кыргыздар көбүнчө аябай ооруп калгандан кийин чуркайт экенбиз да. Алар алдын ала өзүн дарылайт го. Ошондой нерсени каалайм да, алдын ала өзүңөрдү жакшы бактылуулукка программалаңыз деп айткым келет. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дагы да бир ирет биз негизи мурун бир сиз менен маек кылган элек, Жылыстайм YouTube каналынын ар дайымкы көрүүчүлөрү бар болсо, сизди жакшы эле таанып калса керек, сөзсүз түрдө дал ушул көрөрмандан суранычыңыз. Дал ушул көрөрмандардын суранычы менен дагы да бир экинчи ирет маек курдук. Дагы да болсо сизди студия төрүбүздөн күтөбүз. Дагы да айтылбай калган нерселер болсо. Аябай көп калды, айтылбай калган сырлар дагы. Буюрса, дагы бир жакшы маектерди курабыз, ыраазычылык билдиребиз.
Жылдыз Тайм каналына өтө терең ыраазычылык билгизем сага. Кийинки жолугушууда дагы бир өсүп, өнүгүп, аябай сонун бир айым болгону укмуш, мындан да сонун күчтүү ыраазычылык билгизем. Чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.